жашоо бар, жашаш керек деп. Бирок кантип жашайсың? Аябай кымбаттап кетти. Жогорку кеңеште бүгүн министрлер кабинетинин күнү. Алдын ала пландалгандай өкмөт экология, кызмат көрсөтүү жана курулуш тармагындагы баалардын өсүшү, тигүү тармагындагы абал боюнча депутаттарга маалымат берүүгө даярданып келишти. 3 маселе боюнча карайбыз. Ыш маселеси, коомдук тамактануу жайлардын бааларынын өсүшү жана тигүү тармагын колдоо чаралары жөнүндө. Олтурумга министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев баштаган аткаруу бийлигинин бардык мүчөлөрү катышып, Амангелдиев кыскача баяндама жасаган соң талкуу суроо жооп форматында уланды. Негизинен эң олуттуу маселелердин бири бул 3 маселе болуп жатат. Бул ыш маселеси, андан тышкары ошол абадагы шамал менен учурган чаңдын да маселеси болуп атат. Андан тышкары ошо автомобилдерди менен Кара Балта шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлери чарчы метри $900 бааланып, ал эми жеке ишкерлер турак жайларды $600 сатып жатышат. Бул маселеге токтолгон депутат Нурланбек Азыгалиев миг пайда табуу үчүн эмес, социалдык жактан жардамга муктаж жарандарды үйлү кылуу үчүн түзүлгөнүн белгиледи. Куруп жаткан үйлөрдөгү 1 чарчы метрдин канча долларга куруп атасыңар? Бишкек шаары боюнча 59.140 сом, региондор 64.800 сом. Канчадан сатып атасыздар? $900'дөн $1,400 чейин. В Карабалте продают 600, за 650, за $700 частники строят. При том, что они участок покупают. Можно я отвечу? Вам же участок предоставляется. это без отделки. Согласен, отделка стоит максимум $50-100 квадратный метр. Урматтуу кесиптештер, мен ойлойм, жакынкы арада биз ошол ГИКке бир комиссия бар экен, биздин арабызда ошолор менен бирге барып туруп бир карашыбыз керек болот. Кыргызстанда соңку 3-4 жылдан бери кыймылсыз мүлктүн жана батирлердин ижара акысы токтоосуз өсүп жатат. Борбор кала деле былтыр 1 жылда баалар 30%га чейин өскөнү байкалган. Бул маселени чечүүгө өкмөттүн күчү жетеби? Бишкекте бааларды карап көргүлөчү. 104-серия, 105-серия, $100,000 дейт. Стамбулда андай баалар жок. Испанияда практически андай баалар жок. Москвага теңелип калды. Мына монополия айтыңызчы, аренданы контролировать этсе болот да. Байкуш студенттер внутренняя миграция менен Бишкекте в основном учатся. Хотя бы арендага күчүңөр жетеби, же беззубый органзыңарбы? Өлкөдө тигүү тармагы да 2025 жылдын жарым жылдыгында кризистик абалга кептелди. Эмне себептен министрлер кабинети өз убагында буга чара көрө алган жок. Учурда мамлекеттик өндүрүүчүлөр тышкы рыноктордо позициясын жоготууда. Как вы могли, кабинет министров, допустить такое в 21 веке? Ушундай отрасли, где столько кыргызстанцев кормятся на этой отрасли, да? Как вы допустили, что в кризисе оказалось, да? Чистую проигрываем узбекской стороне. Как мы, играя на своем поле, отдаем самый большой рынок Россияныч? Ошону мне мы жакшы чара көргөн жоксуңар, да? Бишкек жана Ош шаарларында бир катар турак жайлар эл жашап жатканына карабай эксплуатацияга берилбей келет. Депутат Акылбек Түмөнбаев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги компаниялар менен ичара сүйлөшүп, мамлекетке салык төлөбөй жатат деген күмөндүү пикирин айтты. Мына 2-3 жыл, 4 жылдан бери тургандар бар. Элдер жашап атат. Вот эксплуатация кылгандан кийин алар ошол салык төлөш керек, билесиздер. Ошол салыгын төлөбөй, ошолорду созуп, ошол сиздер миң курулуштун кызматкерлери, сиздер кызыктар болуп, алардын менен келишим түзүп алып, бүгүнкү күнү вот эксплуатация кылбай атасыңар да. Эмне үчүн? Бишкектин Ош базарынын айланасындагы окуя жана соодагерлердин жагдайы парламент трибунасында көтөрүлдү. Жаңы базардан бардык сатуучуларга орундуктар каралганбы деген маселени депутат Кубанычбек Кангантиев койду. Ал президенттин иш башкармалыгы берген маалымат менен мэрияныкы эки башка чыгып жатканын айтып, бул багытта комиссия түзүү сунушун берди. Вчера во время выезда руководитель Каныбек Тургунбекович на Ошском базаре дал информацию, что 916 торговцев будут перевезены и получат свое место. Так это? Да, так. На сегодняшний день, со слов замакима Ленинского района, на Ошском базаре 8,5 тысяч торговых мест находится. До сегодняшнего дня не в курсе были, что там 8,5 тысяч.
Если честно, у меня нет такой информации. Да. Тогда у меня к вам предложение, просьба, межветкомиссию создайте, пожалуйста. Согласен, Чтобы туда, да, вошли все органы, кто может представить информацию, чтобы люди знали, куда им идти и задавать вопросы, в какие сроки и по какому принципу, самое главное, будет распределяться предоставление мест со старого места на новое, потому что у всех вызывает это вопрос. Парламент депутаттары бул жолу министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дароо кое беришкен жок. Анткени трибунадан коомдогу актуалдуу көйгөйлөр эл өкүлдөрүнө кайрылган элдин арыз муңдары арбын айтылды. Жыйынтыгында министрлер кабинетине жогорку кеңеш тарабынан бир катар сунуштар жана тапшырмалар берилди.